Чогуу Лондон BBC кыргыз кызматы саламатсыздарбы? Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. АКШда бир катар шаарларда өлкөнүн сот системасы расизмге баткан деген айыптоолор менен нааразылык акциялары өтүүдө. Үйлөрүн таштап качууга мажбур болуп, ачкачылыкка туш келген 2 миллион сириялык качкындын абалы. Бокс сыяктуу спорт аймаштарынын психикалык ден соолукка таасири тууралуу докторлор көптөн бери кабатырланып келет. Жалгыз эле бокс опурталдуубу? Американын бир нече шаарында кечээден бери нааразылык акциялары өтүүдө. Эл куралсыз афроамерикалык кишинин өлүмүнө себепкер болгон ак түстөгү полиция офицери сот жообуна тартылбайт деген чечимге каршы чыгууда. Окуя өлкө полициясы улуттук азчылыктарга кандай мамиле жасайт? Американын сот системасы акыйкатпы деген көйгөйлөрдү козгоду. Нью-Йорк нааразылыктардын экинчи түнү. Эрик Гарнер деген кара баланын өлүмү боюнча полиция кызматкери жоопко тартылбай калганы чогулгандардын ачуусун келтирүүдө. Алар каралардын өмүрү мааниге ээ деп кыйкырып жатышты. Соттун чечими Нью-Йорктон баштап Чикагога чейин демонстрацияларга түрткү болду. Вашингтондо болсо белгилүү эстеликтин айланасын ээлеп алгандар сот системасында теңсиздик өкүм сүрүүдө деп эсептешет. Алар бул көрүнүш кара жарандардын беделине шек келтирет деп ойлошот. Бул багытта президент да үн катты. Өтө эле көп америкалыктар биз үлгү туткан принциптер менен сот системасынын күнүмдүк турмушта колдонулушунун ортосунда ажырым бар деп эсептешет. Эл ичинде коопсуздук жана сот тармактарында калыстык бар деген ишенимди орнотуп, андан да маанилүүсү ошол эле принциптерди кайрадан түптөш керек. Өткөн ай соңунда Фергюсондо болгон нааразылыкка да афроамерикалык Майкл Браунду атып өлтүргөн полицияны жоопко тартпоо тууралуу соттун чечими себеп болгон. Соңку окуянын айырмасы Эрик Гарнердин өлүмү камерага тартылып калганында. Юстиция министрлиги Гарнердин өлүмү иликтенерин айтса, Нью-Йорктун мэриясы полицейлер камералар менен жабдылат деп убада берүүдө. Сириядагы согуштан качып чыккан 2 миллионго жакын сириялык Бириккен Улуттар уюмунун эсебинен тамактанып келген. Бирок дүйнөлүк азык-түлүк программасы каражаты түгөнүп, бүгүндөн баштап тамак ашка деп берилген купондорду жаңырта албасын билдирди. Аяздуу кыш башталгандагы качкындардын абалы тууралуу Ливандан алынган баяндама. Бул айым Улуттар уюмунун жардамы тууралуу бир пикирде эмес. Анткени жардам дайыма жетишсиз. Ошентсе да ансыз жашай алышпайт. Ар бир айдын 10 же 15 күнүнө гана жетет. Андан кийин карызга ала баштайбыз. Акыры эмне болорун билбейбиз. Эми жардамдын токтошу менен карызга терең батабыз дешет качкындар. Дүйнөлүк тамак аш программасы каржы маселеси караштырылып жатканын айтууда. Качкындар менен жанаша жашаган ливандыктар өздөрү да жардамга муктаж. Алардын көйгөйлөрү чиеленишип баратат. Мона бейрасмий конуштагы чатырда жашап, талаада иштейт. Ал сириялыктар көбүрөөк жардамга муктаждыгын, бирок эч нерсе албастыгын айтат. Качкындарды кабыл алган коомчулукка көбүрөөк көмөк көрсөткөндүн ордуна качкындардын өздөрүнө делген жардамы да чектелүү. Ливан өкмөтү ачууланып жатат. Бул катастрофа. Алар 1 миллион 100 миң сириялык качкынды багууга жооптусуңар дешет. Бул туруктуулук жана коопсуздук үчүн өтө коркунучтуу. Адамдар ачкачылыктан өлөбү же баардык ыкма менен тамактабууга аракет кылабы? Тамак аш программасы каржылоо башталары менен жардам кайра көрсөтүлөт дейт. Ага чейин качкындар да, аларды кабыл алган калк да соңун жоромолдоп айтууга мүмкүн болбогон абалда кала беришет. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы жаңылыктарды улантабыз. Эл аралык кылмыш сотунда прокурорлор Кениян президенти Ухуру Кениятага тагылган адамзатка каршы кылмыш жасады деген айыпты алып салды. Ал 2008 жылдагы шайлоодон кийинки 1000ден ашуун кишинин өмүрүн алган кагылышуулар боюнча айыпталган. Кениянын өкмөтү күбөлөрдү коркутту жана негизги далилдерди бербей койду дейт прокурорлор. Түштүк Африкада мурунку президенти Нельсон Манделанын дүйнө салганынын 1 жылдыгын белгилешүүдө. Приторияда апартеидке каршы кыймылдын ардагерлери лидердин жубайы Грака Мачел катышкан жөрөлгө өттү. Өлкө боюнча сиреналар менен вувузелалардын жаңырыгы 3 мүнөттүк эскерүү жымжырттыгы менен жыйынтыкталды.
Австралиянын парламенти бир аз эле көпчүлүк менен миграция мыйзамына өзгөртүүлөрдү кабыл алды. Ага ылайык качкындарга кайрадан убактылуу визалар берилет. Бул аракеттер Папуа Жаңы Гвинея менен Наурудагы лагерлерде кармалган миңдеген качкындардын санын азайтууну көздөйт. Виза алган качкындарга Австралияда 5 жылга чейин жашап иштөөгө уруксат. Тынч океандан келаткан катуу тайфундан улам борбордук Филиппинде миңдеген адамдар коопсуз жайга көчүүдө. Өлкөдөгү порттор жабылгандыктан жүздөгөн жүргүнчүлөр орто жолдо калышты. Хагипут тайфунунун күчү азайганы менен Самар провинциясына коркунуч жаратууда. Бул аймакка тайфун эртең жетет. Футбол ойногон жаш балдар топту башы менен сүзбөсүн деп эрежелерди өзгөртүш керекпи? Футболдо баш менен топту сүзүү мээнин травмасына алып келерин далилдеген маалыматтар барган сайын көбөйүүдө. Натыйжада киши карыганда Альцгеймер сыяктуу илдетке кабылышы мүмкүн экен. Профессионал спортчу оюн таласына чыккан сайын абдан маанилүү органын тоокелге салат. Бостон университетиндеги патологдор спорт маалында баш тушка жаракат алуунун мээге таасирин иликтешүүдө. Бул мээлердин көбү хоккей жана америкалык футбол сыяктуу спорттун түрлөрү менен алектенген атлеттерге таандык. Эми аларга кошулуп футбол жана регби оюнчулары да көз жумгандан кийин өз мээлерин изилдөөгө бере башташты. Иликтөөнүн жыйынтыгы таң калтырарлык. Негизги тынчсыздануу баш менен топту сүзүүгө байланыштуу. Дүйнөнүн алдыңкы нейропатологдордун айтымында эч кандай жаракат албаса да, бир жыл үйрөнчүк деңгээлде футбол ойногон адамдын мээсинде өзгөрүүлөр байкалган. Биз футбол оюнчуларынан нейродегенеративдик илдетти байкадык. Аны 29 жашында көз жумган жаш оюнчунун мээсинен көрдүк. Бул илдетке кабылгандарда эмоцияны көзөмөлдөө оорлоп, эске тутуу начарлап, депрессия, кээде деменция пайда болушу мүмкүн. Менимче биз жаш балдардын топту баш менен сүзгөнүнө көңүл бурушубуз керек. Аларда мээ толук калыптана элек. Моюн катып булчуң толук өсө элек. Балдар коркунучта деп ойлойм. Азыр жаштар арасында топту баш менен сүзүү эрежесин алып салууну ФИФАдан талап кылган оюнчулардын энелери тарабынан берилген арыз АКШнын сотунда турат. Демилге ишке ашса, футбол аты айтып тургандай эле жалаң бут менен ойнолчу оюн болуп калчудай. Спорт жаңылыктарына келдик. Апта соңунда Англиянын премьер-лигасында болчу оюндарга токтололу. Алдыда келе жаткан Челси Ньюкасл Юнайтед менен беттешип 3 упайга ээ болгусу келет. Ал эми экинчи орундагы Манчестер Сити менен Эвертон беттешет. Андан тышкары Ливерпуль менен Сандерленд, Арсенал менен Стоук Сити ойнойт. Жекшемби күнү Вест Хэм менен Свонзи жана лигада артта калган Лестер Сити менен Астон Вилла беттешет. Футбол жаңылыктарын улантабыз. Германиянын жогорку лигасы эмки жылы гол линия технологиясын колдоноорун жарыялады. Лигадагы 18 команда өткөн жылы жаңы технологиядан баш тартышкан. Бирок бул жылы 15 команда жаңы ыкманы колдоду. Бул технологияны азыр Англиянын премьер-лигасында колдонуп келишет жана аны 2014 жылы дүйнөлүк футбол чемпионатында дагы колдонушкан. Бирок башка командалар бул ыкманы киргизе элек болчу. Бул жуманын башында эле гол линия аркылуу Юнайтедке Стоук гол киргизген жок деп аныкталган. Манчестер Юнайтед демекчи клубтун тренери Луи Ван Галга команданы канча оңдойм десең оңдой бер, акча маселе эмес деп айтышты. Ван Гал жайында кызматка келгенден бери оюнчуларды сатып алууга $230 миллион жумшады. Ал Реал Мадриddегидей кылып, ар бир позицияга дүйнөлүк класстагы оюнчуну алууну көздөп жатат деп айтышууда. Кейп Канавералдан НАСАнын соңку аппараты космоско учурулду. 2, 1, and lift off. Кечээ ал бир катар техникалык мүчүлүштүктөр жана шамалдын айынан учпай калган эле. Орион аттуу аппарат кишилерди астероидтерге, Айга, Марска жеткирүү үчүн курулган. Бирок НАСА бул жолу сынак иретинде гана учуруп отурат. Марска учуу деле көнүмүшкө айланат окшойт. Бул жана башка жаңылыктар интернет сайтыбызда турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиосу дагы уксаңыздар болот. Силер менен мен Акчолпон Койчиева болдум. Саламатта болуңуздар.